Эми, Тынычбек мырза. Ооба ага, эми айтып берейин ага, я? Эми айтып көрүңүз, туура. Эми айтып көрүңүз. Мен бияка айтпадым. Таптап. Шашпаңыз, бирок шашпаңыз. Башында шашпаңыз, анан кийин убагы келгенде бул скорость иштеп турган упражнениялар көрсөтүпсүз. Siz de kılıç айтқан hareket kılınç. I am going to the restroom. I am going to the bathroom. I am going to the bathroom. Restroom. I am going to the bathroom. Bathroom. I am Bir marka Тынычбек мырза. Үйүңүзгө барсаңыз, реально үйдө жүрөсүз, караңыз. Бардыңызбы? Азыр эми ошого кирип атам, ооба. Эми үйүңүзгө барыңыз да кирип керек болгон, кеттиңиздер, шын. Ооба. I am going to the nursery. I am going to the laundry. Аяктар вай бар. Laundry. I am going to the balcony. Balkonga келет алып да, balcony. Анан чыгып мен силерге I am going to the closet. I am going to the basement. Анан чыгып коноктор келди. I am going to the dining room. I am going to the living room. Анан чыгып Эдик чакырды, Эдик. I am going to the Эдик. I am going to the office. I am going to the garage. Вау. Получалат, машалла. Көрдүңүз, Тынычбек мырза, оптон ойлоп экен. То есть уюштуруп алганда биздин мээбизге күч келбей атат. Мээбиздин белине күч келбей атат. Ошон үчүн биз муну деген сүйүү менен, кубануу менен, жанагындай кыйналбай буюрса үйрөнүп алабыз. Ошо максимально мээбиз оңойлотуп беребиз. Кудайым буюрса ишенем, мындан ары сиз бул нерсени мындай унутушуңуз кыйын болот. Бирок машыгууда дагы бир канча күн машыгып койсоңуз болду. Иншалла. Анан караңыздар. Нурсарынын nursery деген кичине ө сыяктуу окуйт. Nursery. Эми laundryге келгенде бир аз такалып кетпедикпи? Бир жол кичине такалып кетсем, эгерде мен ошол жерге кайра кайтып барам, сразу кайтып барам. Ошону чечип алышым керек. Экинчи жолу такалабам. Караңыз, laundry. Айткам я, laundry деген бул биз привязкасын кылып атканда мынтип айтканбыз. Мен айтып кетейин сиздерге азыр 1 минутка. Мисалы, мындай кылалы. Такалган жерди сразу чечип коебуз да, такалбай тургандай кылып экинчи. Мына Лаура деген бир кыз бар экен, анан laundry деген анын сестренкасы бар экен, дебедик беле? Ой, кечиресиздер, туран жазып кетти. Анан Лаура белоручка экен депчи. Laundry болсо да иштери мана экен, hard working кыз экен деп. Бирдин баарын ошол жүйт экен депчи. Эми караңыз, лава деген окшош болуп атат. Лаурага эле байлап атабыз, лава, анан биягы дри болуп кетет. Эмнеге? Анткени жалаң эле кир жуганда муну машина кир жууп атканда кандай турабы? Караңыздар. Депчи. Анан dry десем, англисче караңыздар. Dry десем, бул кургатуу болот. Ошо кирди жуугандан кийин dry деген кургатуу. Например, dryer деп коет. Мен жака жазайын. Dryer деген бул жанагы эме машинаны эмени кирди кургаткан машинаны dryer дейт. Азыр. Патрулда. Dryer. Же болбосо dryerдин жанында hair dryer деген бар. Hair dryerда чачты кургатуучу жанагы фен бар го. Ал hair dryer.